Артта кеткен жокмун, баста кеткен жокмун дегендерге биз көрүп атабыз. Бир гана аял бүгүнкү күндө Атамбаевдин талабын алып чакырып атат. Башка жигиттерди көргөн жокмун. Тилекке каршы ар бир келген президент ойлойт да, мен көпкө чейин турам, могул тургандардын баары мокурайып, менин балдарымдай кылып кызмат кылып берет. Жок айлана. Бутуң үзөңгүдөн тайды дегенче жаныңда ким калган? Бүгүн Атамбаевдин жагдайы ошондой, тагдыры да ошондой. Мен жаңылыптырмын дегеним менен бул жаңылыштык бүтүндөй мамлекетке доо кетирди. Бул жаңылыштык бүтүндөй мамлекеттин элдин шайлоого болгон ишенимине доо кетирди. Мына айтпады эле, бир тыйын кошпой келдим деп атпайбы? Балашка билбейт го буларга ошо партия үчүн канча акча кеткен деп айтпады эле. Булар билбейт да. Кээйлери баягы чоң жетекчилерибиз бар деп атпайбы? Жетекчилери узностой болуп келишкен. Мен жанагы 2008-жылы төрага болуп туруп айтканмын. Ак жолдун депутаттарына. Мен силерден айырмаланып, узнос көппөй келгенмин. Ошондуктан ар бир нерсени өзүнүн убагында иш керек. Кеткенден кийин тепкилегенге баардыгы маш. Ошондуктан жана кечээ айтып атканым, бүгүн Атамбаевди коргойм деген СДПКнын эр жүрөк азаматтарын көргөн жокмун. Себеп коргош бүгүнкү күндө аларга коркунучтуу. Кыргызстанда өнөкөткө айланды. Кимди жек көрүп калса бийлик, Мадумаровду ошого кошо коет. 10 жыл кыйкырып келишти Бакиев ичинде. Эми актуалдуулугу кеттиби? Эми бүгүнкү күндө ким болуп калды? Атамбаев. Эми буга жармаштырыш керек болду. Мен Атамбаев менен өзүм менен турмак, телефон менен да сүйлөшө элем. Мына күн сайын кирип жүргөн азаматтар бар го, билишет. Ошондуктан жанагы кошулуп кетиптир, тигиндей болуп кетти, мындай болуп кетти. Алар өздөрүнүн бийиктигинен карашат да. Себеп өздөрү ошондой. Эмнеге эки саясатчынын атын атады? Эки саясатчынын алдындагы жоопкерчилиги көбүрөөк. Биздин добуштар аябагандай каттуу уурдалган. Биринчиден, экинчиден адилетсиз күрөш жүргүзгөн. Өтө жаман каттуу адилетсиз күрөш жүргүзгөн. Бабанов барабы, Мадумаров барабы, ким барбасын, эгер Сооронбайдан башка киши жыйынып туруп аткан болсо, ошондо тийиштүү жетекчилерге буйрукту берип, каттуу жазага алынды. Биз барган жерге эл топтолбош керек. Милицияларга ушундай команда берилген, жыйын өткөрө турган жерлерге чейин машиналардын баарын тизип койгон учурлар. Ошондуктан кечээки кайгыруусу мен түшүнөм. Ушу кезинде аябагандай каттуу адилетсиздик жасады.